Изилдөөчү кокус тандалып алынган 1000 физиотераписттен маалымат чогулткан. Изилдөө учурунда АКШдагы физиотераписттердин сааттык орточо маянасы 95% ишеним интервалы менен $22,76 $59,24 чейин деген жыйынтыкка келген. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы 90% ишеним интервалы менен ошол эле үлгүгө негизделген АКШдагы физиотераписттердин орточо сааттык эмгек акысын көрсөтүшү мүмкүн? Алгач видеону токтотуп туруп, өз алдынча маселени ойлонуп аткарып көр. Анда эмесе кеттик. Бул жерде 95% ишеним интервалы менен 22,76 жана 59,24 сандарынын аралыгын көрсөтүп жатат. Ал эми ушул эле сандардын аралыгы менен биз 90% ишеним интервалын кайсы сандардын арасында көрсөтсөк болоорун аныкташыбыз керек. Же болбосо жооптордун кайсы бири 90% ишеним интервалын көрсөтөөрүн аныкташыбыз керек. 95% ишеним интервалын бул түрдө көрсөтө турган болсок, анда бул жер 22,76-га, ал эми бул жер 59,24-кө барабар деп белгилеп алсак болот. Алардын бул аралыгы 95% ишеним интервалын көрсөтүп жатат. Ал эми 90% болгондо бул интервалдын бир аз дагы тарайып кичирейүүсү керек. Алардын аралыгын бир аз дагы кичирейтүүбүз керек, 90%. Ал эми бул түрдө, мисалы, бул сандардын аралыгын чоңойтконубузда, анда алардын пайыздык көрсөткүчү дагы да жогору болмок. Ал эми азыркы учурда биз 90% деп пайыздык көрсөткүчүн кичирейткендигибиз үчүн анда ал сандардын аралыгын дагы кичирейтип алуубуз керек. Ар бир жоопко карап чыгалы, бул жерде $17,10 $64,90 чейин деген аны белгилеп алалы. Бул түрдө бир түз сызык боло турган болсо, $17 22,76 алдын, ал эми $64 59 кийин. Демек бул аралыкты деп жатат. Бул жерде пайыздык көрсөткүч чоңоюп жатат. Демек бул жооп туура эмес. Кийинки жоопту карап көрөбүз. $20,48 $53,32 чейин дейт. Бул сандарды белгилеп алалы. 20,48 бул сыяктуу бир жерде деп элестете турган болсок, ал эми 53,53 бул сыяктуу бул жерде бир жерде деп алалы. Ал бул жерге дал келет деп эсептеп алалы көз өлчөм менен. Анда бул аралык деп жатат. Демек бизге 22,76-дан кийинки сандардын аралыгын алышыбыз керек. Бул жерде 20 деп 22ге чейинки сан алынып калган. Демек бул жооп дагы туура эмес. Аны дагы кара түс менен сызып алалы. Бул жооп дагы туура эмес. Ал эми кийинки жоопту $21,56-дан $56,12 чейин дейт. Анда бул жоопту дагы байкап көрө турган болсок, бир алдыңкы сыяктуу 22,76-га чейин жана 59,24-кө чейинки аралыкты айтып жатат. Демек бул жооп дагы туура эмес. Ал эми акыркы жоопту карап көрөбүз. Акыркы жоопту 25,65, ал 22 кийин. Демек бул аралыкты деп ала турган болсок, бул аралыкты, ал эми $56,35 чейин дейт. Анда аны да көрсөтүп ала турган болсок, бул жер деп атай турган болсок, демек бул аралык туура деп айта алабыз. Себеби ал биринчи көрсөтүлгөн 95% ишеним интервалынан аралыгы бир аз дагы кичирейип, 90% ишеним интервалын көрсөтүп жатат. Демек бул жооп туура.